Жолдош Тораға өздік құрап, Шекарашылар күніне арналған малекеге жана күжірмен туларды тапсыру аземіне тізілді. Генерал-майор Шаршаев. Бүгін 28 майда Қырғыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиевтің қатысуында Баткен жергесінде чегарашыларға бір қатар объектілер тапшырылды. Алғаш 20-22 аскер бөлігінде майрамдық құттықтау сөзін сөйлеген Камчыбек Ташиев 7 аскер бөлігіне күжірмен туу тапшырды. Саламатсыңар ба жокерлер? Еркетор! Республикасының ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің шекара қызметінің Баткен облысы бойынша бірінші басқарма. Қырғыз Республикасы ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің шекара қызметінің Баткен облысы бойынша бірінші басқармалығына әрбір шекарашыға батырлық қағида салттарды, мекенді қорғау жана ага берилгендик менен қызмет кылуунун ыйык милдеттерин, Қырғыз Республикасы Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, өз күчүн, эгерде керек болсо, Қырғыз Республикасы эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн жанын аябастан сактоо жөнүндө эскерткич катары тапшырылат. Қырғыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык мамлекет тарабынан чегара кызматын материалдык техникалык жактан жабдууну жакшыртуу, чегарачылардын эмгек маянасын жогорулатуу, социалдык жактан коргоо, алардын үй бүлөлөрү менен ыңгайлуу батирлерде жашоосун камсыз кылуу боюнча көп иштер жасалууда. Бул аракеттер мындан ары да улантылат. Анткени үй бүлө чегарачы үчүн ишенимдүү тыл. Урматтуу чегарачылар жана ардагерлер, дагы бир рет сиздерди майрамыңыздар менен коттоктаймын. Бардыгыңыздарга чындын соолук, бакытты алай жана Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жооптуу жана сыймыктуу кызматта жаңы ийгиликтерди каалаймын. Кыргыз Республикасы чегарачылар күнү чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы жана күжүрмөн туу алышыңыздар менен коттоктаймын. Сатимов Даниил Илкебаевичке генерал-майор жогорку аскердик намы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Бишкек шаары 2024 жылдын 20 майы номер 123. Андан соң 20-22 аскер бөлігіне құрылған жаңы штаб жана казарманы ачып, түзүлгөн шарттарын чегара кызматынын жетекчилиги жана кызматкерлерімен биргеликте таанышып чыкты. Имаратта аскер кызматкерлери үчүн заман талабына төп келген бардык шарттар камсыз кылынган. Üç bala. Балдар не окуйбу, садикке барабы? Окуйт, эки окуйт, бир садик бар. Окуган балдар автобус ташып атат? Ташып атат. Кандай жакка ташып атат? Эки сменамен ташып атат, эртең мененки эртең алып келет, кайра алып келет, кечинде алып автобустар барды бекер апарып алып келет. Так точно. Балачакка, ошо нормально. Айлыгы кандай? Айлыгы жакшы. Канча аласың? 75. 75 аласың. Колуң, Жолдоштор, бул балдар көктөмдөр иштейт, капчачы. 4 жыл мурун зарплатаны аласың экен. Канча алчу менен? 17.000-15.000. 17.000-15.000 алчу элем. Азыр канча алып атасың? Пенсия менен 82.000 алып атам. 82.000 алып атам. 17.000 зарплата алып атам, азыр 82.000 алып атасың. Видишь? То есть мындан 3 жыл мурдагы айырма бар. 3 жыл 4 есе болот. 17 болсо 4 есе 5 есе даже көп алып атасың.
Ийгилик болсун, денсаулык жакшы деген, жакшы деген. Кызмат аткаргыла. Қанша уақыт қызмет қылғаныңыз? 5 жыл. Так, ушул именно ушул жерде қанша жыл қызмет кылып отырсыз? 5 жылдан бері. Так, азыр қайерде иштеп жатасыз? Ушул жерде. Шартыңар өзгөрдүбү? Жакшы болуп калдыбы? Жумушуңар жакшы болуп калдыбы? Так. Мындан 4 жыл алдын канча айлык аласыз? 12.500 аласыз dediniz, 4 жыл алдын, 12.500. Азыр канча алып жатасыз? Азыр 74 миллион өтөсүз. Жетип атабы? Жакшы. Жолдошуңуз да бул жерде иштейби? Жакшы экен анда. Сиз 82 миң алсаңыз, жолдошуңуз канча алат? 86 алат. Жетет экен да бири-бирине. Ийгилик болсун. Жакшылап иштеңиз. Денсаулықтар жақшыбы? Кім біледі шахматты? Сенші, білесің бе? Сен білесің бе шахмат ойнауды? Я. Точно білем. Қана жүрші. Білгенді текшілейін сені. Жүрші. Қойдың ба ақырын, Анда мұнда қачып кеттің, көрдің бе? Жүр, смелый. Вот үшін мен сені күттім еді үшінай қылады деп. Молодец. Мен мына қойдым мұны. Так, мұны оңды мен жоқ қылайын ақырын. Жүрдüm iyi mi? Buna şah. Ne oldu? Kaya kaçırıyorsun? Mat oldu. Mat. Yaxşı mı? Bakın mı? Nesi oldu? Ağalar sağın odası var mı? Var mı? Aynen gibi ablanı sağınasın, tuğman teri sağınasın, atamı sağınasın, kırtıvanları sağınasın. Şunun varlığı memleketimiz için, elimiz için. Bakın bu, жақшылап жүрді. Несі oldu? Para var. Tamak qanday? Tamak жақшы değil mi? Bir-birine uruşpaq var. Bakın bu, uruşpay bir-birine қолдап тұр қызматымыз. Таштап барамыз, ha? Салаттарды құрсауы тоқ болуш керек, таза тамақ жеш керек. Анан ушу тамақтан эгерде уурдай баштай турган болсо бирөө жагы, тамақтан кыса баштай турган болсо, анда уже чатак. Ошончо күчкүнү ошо жумшак. Зарплата болгондо сиз хозяйсыздар бул жерде. Макулбу? Керек. Сиз ишенесиз, Камчыбек Таршиев өткөн жылы атылган аскер бөлүгүнө жакын жайгашкан чек арачылар үчүн курулган 48 батирди тапшырган болчу. Бул жылы ага кошумча дагы 32 батир бүткөрүлүп, аскер кызматкерлерине ачкычтары тапшырылды. Аскер кызматкерлери үчүн ушул аймактын өзүнө дагы 60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Камчыбек Таршиев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жыл аягына чейин сапаттуу жана бардык жашоо шарттары менен курулуп жаткан үйдү бүтүрүүнү тапшырды. Свет майрамыңарды, ой, красавицалар. Вай, молодецтер. Ой, қандай жақсы ой. Қандайсың? Аты кім сен? Қанеке? Каникулға шықтыңар ба? Қандай оқыдыңар? Жақсы оқыдыңар ба? Так, сен оқуға барғанда автобустар апарып атты бы? Автобус апарат, автобус алып келеді, а? Қиналған жоқсыңар ба? Жақсы.
Ата энеңердин тилин алып атасыңарбы? Силер дагы ушу ата энеңерге окшоп мамлекетти коргогон, мамлекетти сактоочу, коргоочу болосуңарбы? Ай, молодцы, молодцы. Жакшы, ден соолукта окуган, а? Балдарым, кыздарым, жакшы жүргүлө. Кандайсыздар ата энелер? Жакшысыңарбы? Үй кандай болуп атат? Үйдө жашап атасыңар? Жакшы элеби шарттары? Түзүк элеби? Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы бар. Ошол чегарачыларды, чегарада кызмат кылгандардын үй бүлөлөрүнө толук бойдон толук шарттарды түзүп бергиле деп тапшырма койгон. Ошонун негизинде мына келип отурабыз, жасап атабыз колубуздан келгенин. Президентибиз ар дайым сурап атат. Бүгүн эртең менен дагы мен бул жака учаарда салам айтты баардыгыңыздарга. Урматтуу президент, саламын силерге жеткизип коеюн. Так, анан ушу мына үйлөрдү жасап берип атабыз, дагы үй салып атабыз. Мына бул жерге болсо бала бакча салып атабыз. То есть баардык шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Так. Парк? Садыр Жапаров. Садыр Жапаровпу? Садыр Жапаров Бишкекте сага салам айтты. Көрдүңбү? Мына. Көрдүңбү? Атың ким? Нурнамыз. О, сага Садыр Жапаров салам айтып берди. Уктуңбу? Молодец. Ой, сен менден бедер кабагың каттың. Иә. Құдай қаласа Алла ашып, сіздер жақсы болып кетесіз, да қызым? Қандай, жақсы ма? Жаңа келіп жүрсің ба? Молодец. Мекенді қорғайсың ба? Рахмат, Алла разы болсын, сеңерге қош берсін. Түнч болғыла заманымызда түнч болсын, сен аман, бардығыз. Шунчалық даражаға неме қылыпсың, ішіңер баж берсін. Барына шияқтағыларға бесен болсын, мұна шу балдардың өмірлері ұзақ болсын. Шу чегарадағы балдардың ден солығы жақсы болсын. Рахмат, түнч болыңыздар. Урматтуу чегарачылар, чегара кесибин аркылуу абдан татаал, чоң жоопкерчилик экенин жакшы түшүнөбүз. Андыктан абдан жооптуу, татаал жана сыймыктуу кызматыңарда албан ийгиликтер болушуна тилектешмин. Амандыкта, ден соолукта болуп, элибиздин ишенимин актап, ак ниет ишиңиздер менен сыймыктангадай даражага жетишиңиздер. Майрамыңыздар менен, урматтуу чегарачылар. Рахмат. Қалаңыз, отырыңыздар. Амин. Тыныштық болсын, ушу үйдө бақытты алай болсын. Мамлекетимизде тыныштық болсын. Сенин үйүңдө тыныштық болуп, бала чакаң менен, келинчегиң менен ойноп күлүп жүргүлө. Көп балалуу болгула. Квартирада турганбыз. Анан бияка көчүп келдик бүгүн. Аябай кубанып турабыз. Сүйүнүп. Квартира 2 бөлмөлүү, кухняны кошкондо 3. Аябай шарттары жакшы, сонун түзүлгөн. Бүт бардык шарттары бар. Жакшы бардыгы бизге жакты, аябай жакты. Балдар аянтчасы дагы бар, баламды кечке эшикке алып чыгып ойнотуп. Жакшы. Эртең атаңарды энеңер силер алмаштырасыңар. Макулбу? Жакшы жүргүлө. Молодцы. Бул жерде мына 60 дедиңизби? Ооба, 60. Так, дагы бир 100 адамга жетпейт деп атасыз, анда дагы бир үй куруш керек экен, ошо жетет экен, Ооба, дагы бир 60-80 кварталдык курса жетет экен, Андан соң УКМК төрагасы чегара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядына курулган аскер бөлүгүнө барып, ачылуу аземине катышты. Бөрү Атайын багыттагы отрядына да заман талабына ылайык келген бардык шарттар түзүлгөн. Аскерлердин кызмат өтөсү жана эс алуусу үчүн керектүү шарттар толугу менен түзүлгөн. Бул аскер бөлүгүнүн курулуш иштери өткөн жылы башталган болчу.
ألف لام ميم. رزقناهم إليك وما هم بالآخرة هم يوقنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين الله أكبر. 같이 가라고 들어가지. 없어. 그치? 네. 더 점점 잘해. 더. Бұл оқу орнында 7 элемент бойынша тоо тоскоолдуктарынан өтүү. Бұл тоскоолдукта этиме эк боюнду артып башка көрбөйсү. Камчыбек Ташиев учкучсуз учуучу аппараттардын иштөө режими менен да таанышып, окуу даярдыгына күбө болду. Шарттуу бутага сокку урулуп, окуу даярдыгы тийиштүү даражада аткарылды. Камчыбек Ташиев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун атайын өкүлдөрү менен биргеликте чек ара коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү болгон жаңы каражаттар менен таанышып чыкты. Уюм менен кызматташуунун алкагында чек арачыларга унаалар тапшырылды. Мамлекет сіздерге ишенип отурат. Мамлекеттин тынчтыгын сактаган, коопсуздугун сактаган, келечегин аныктаган жигиттер менен силерсиңер. Ошондуктан урматтуу президентибиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бизге берген негизги тапшырмалардын бири сиздерге шарттарды түзүү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыйда шарттарыбыз оңолуп калды. Мындан 3 жыл алдын кандай элек, азыр кандайбыз? Айлык акыларыбыз, турак жайларыбыз, жашаган жерлерибиз, иштеген шарттарыбыз, курал жарактарыбыз, техникаларыбыз айта берсе көп бардыгыны жаңылап кайрадан түзгөнгө аракет кылып атабыз. Негизинен кайрадан түзүп калдык. Урматтуу жоокерлер, мындан ары сиздерден негизинен коюлган талап мамлекетти көздүн карагендей сактоо. Мамлекетибиздин келечегин аныктоо. Балдарыбыздын Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн, Кыргыз мамлекетинин чек арасын ар дайым коопсуз кылып сактоо мына сиздердин милдетиңиздер. Ден соолуктуу болгула, бири-бириңерге жардам бергиле, бири-бириңерди колдогула. Эч качан бири-бириңерге мындай жамандык кылбагыла. Бул турмушта баарыбыз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Силер мамлекетке жардам беришиңер керек, мамлекет сиздерге толук бойдан жардам бергенге милдеттүү болуш керек. Майрамыңыздар менен урматтуу жоокерлер. Камчыбек Ташиев чек арачылар үчүн курулган жаңы ашкананы көрүп, аскерлер менен биргеликте майрамдык түштөнү кылып, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, Баткенге болгон бул жолку жумушчу сапарын аяктады. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион, Баткен облусу.